Саламатсыздар. Биз жаамат эми могу Кочкор Акот сайыс ар бир айылдан 3-төн 4-төн бала чыгып, район боюнча бир 50 бала бар ушу жан жаныбар коргогон. Только чөө, карга сагыткан гана атылат. Ошолуна былтыр бир 100төн ашык чөө атылган. Ошонун былтыркы чөөлөрдүн акчалары тийбей атат. Ошол сураныш боюнча мына балдардын эмгеги ошону баткакка тыгылып, токойдон суу кечип, аттан жыгылып, ушинтип эмгектери, ушу балдардын эмгектери бааланбай атат. Ушуну бир жакшы бир карап, ушулардын бир эмгегин кайтарып беришиңерди суранабыз. Мына жалаң ошонун айынан быйыл балдар көп көңүлдөнбөй ушу чөөгө жакшы чыкпай атышат. Бирок шүгүр да быйыл деле мына 150дөн ашык чөө атылды. Ушу эмгектенип атышат да кыскасы балдар. Жигиттер ушу булардын бир эмгегин карап берип койгула. Жок дегенде ушу негизи балдар өз ыктыяры менен келип, ушинтип райондун чөөсүн почти жокко чыгарып атат да. Ошого ыраазы болуп, акимият деле кичине кыймылдап, өтө жакка коңгуроо кагып койсо болот эле го. Нөл да бунун баарычы. А бизде уже ой кете баштады. Буяк уже коррупционный схема түзүп алышкан да. Бул быйыл эле бир жылдын иши эмес, бул качандан бери ушинтип келаткан иш да бул. Муну даже тиешелүү органдар көңүл буруп койсо туура эле болгон турат да. Туурабы балдар, Туура эле болгон турат. Коррупция болуп кеткен мунун баары. Жадабасы ушу талаада жүргөн чөөнүн акчасын жеп калышкан. Туура эмес да бул. Башка жактыкы мына 1 ай 2 ай деле тиет. Ооба, бөлөк областтардыкы 1 ай 2 айда тиет экен. Тетиги Ош жактыкы наличке берет экен даже 1-2 күндүн ичинде. Бияктыкы болсо жыл айланып атат мынтип. Жыл эмес, мына былтыркылар жок быйыл да. Эң чекти жок былтыркылар. А бул жыл сайын ушундай болуп атат да биякта. Былтыр кайсы айдан бери алып элексиңер? Февралдан бери. Ассаламу алейкум. Биз ушу Кочкор районунун Акот сайынын акотниктердин мүчөлөрүбүз. Ушул жырткычтарга каршы күрөшүп, ушу карышкыр чөөнүн санын азайталы деген мамлекеттин немеси менен сыйлыктары бар эле ушундай. Карышкырга 6000, чөөгө 2000 сом дегенчи. Анан былтыр февралдан бери өткөзгөн ушул чөө карышкырларыбыздын акчаларын ала албай атабыз. 2 жылдан бери сүт эмизип келатат. Мына деп элечи. Бул жерден акимчиликке, өзүбүздүн эгерлерге, балдарга кайрылып эметсек, булар деле аракет кылып атат. Акимчиликте иштеген Улан деген жигит бар, ошол 1 эмес 3 жолу барып келди Минприродага. Биздин немебиз мененчи, ошо кайрылып. Анан кайрылган менен бесполезно болуп атат. Минприрода такыр көңүл бурбай атат. Ушул жагыначы. Ушу кыштын күнү атылчу, ушул кыштын күнү атылат основной ушу жырткычтар. Булар жаратылышка аябай эле зыян келтирет да. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин айтканы боюнча, кичине өзүбүздүн жаратылышты коргойлу, сактайлы урпактарга дегендей. Бул жерде деген көпчүлүк нерсеге ушул Минприрода көңүл бурбай атат начальниктери, башындагылар. Головнойдогуларчы. Же болбосо о жерде атылган чөөлөрдүн канча деген эмгек, канча деген мээнет менен атылып атат. Кыштын күнү сууга түшөт балдар, аттан кулашат. Тайган менен карматышат, мынтык менен атышат. Анан ошого ушундай болуп көңүл кош мамиле болуп атат да. Өзгөчө Кочкор районунун немесине, акотниктеринечи. Ушундай тийбей атат акча тыйындарыбызчы. Анан ушуну кандай кылып үнүбүздү жеткизебиз, ушуну билбей атабыз да. Муну андан да маке эме деп айтылат. Азыр ошо бияктан эсептеп келгенде бир чөөгө 1600 деп айтып атышат. Башында айтылганда 3000 деп айтылган. Анан подоходный, анан ал эле бул эле налог деп отуруп, ушуну кайра 1600га түзүп салышты да. Мунун баары жанагы мен айтып аткандай тиешелүү органдар билсе бияктан бир топ иштер чыккан турат аларгачы. Карышкырды да 6000 деп коюп, аны канча 4200 тиеткенби? Канча? Ушундай тийип атат. Азыр деген карышкыр чөөнү атып көрдү, балдарыбыз тетир басып кетчү болсо эч ким сата албайт муну. Туурабы жамаке? Басып кетет балдар. Өзүң атып ал аким деп тур. Bitti.